Аллах Таалага чексиз мактоолорубуз, сүйүктүү пайгамбарыбызга салам жана салаваттарыбыз болсун. Мусулман адам өз жашоосун Аллах Тааланын Куранына, пайгамбарыбыздын хадисине жана аалымдарыбыз кандай түшүндүрүп чечмелеп берген, мына ошого карап жашоосун тоорулап, жашоосун түздөп, оңдоп жашайт. Аллах Таала Куран-ы Каримде мындай деп айтат: "Астаиду билlah ва ибадур рахман аллазина ямшуна алал арди хауна." Аллах Тааланын мээримдүү заттын сүйүктүү бенделери бул жер бетинде жөнөкөйлүк менен, салабаттуулук менен басат дейт. Жана башка аятта Аллах Таала айтат: "Астаиду билlah вахсид фи машик." Басканда дейт Аллах Таала, ортолукту кармап баскын дейт. Өтө дагы тез башпа, шашылып, өтө дагы жай баспа, эзилип. Жана башка аятта Аллах Таала айтат: "Вала тамши фил арди мараха." Жер бетинде жүргөндө жөө болобу, же улоочон болобу, кыйынсып, мактанып, менменсинип жүрбө дейт. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде айтат: "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Силер жолдо, көчөлөрдө олтурбагыла чогулуп дейт. Сахабалар сурайт: "Биз кээде муктаж болуп, зарыл болуп калат олтурушубуз" дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Фаида абайтум иллал julus." Эгерде олтурууңа зарыл болсо, "Фаатут тариqa haqqahu." Анда жолдун акысын бергиле дейт. Сахабалар сурайт: "Жолдун акысы эмне?" деп. Пайгамбарыбыз айтат: "Урматтуу мусулман бетуганым, карап, бардыгыбыз кулак төшөп угуп алайлык. Биринчиси гаддул басар, көзүңөрдү сактагыла" дейт. Жөөсүзбү, улоочонсузбу, көзүңүздү ал жак бул жака каратпастан, зарыл болгон жакты гана карап, башка тараптарды карабастан көздү сакташыбыз керек. Экинчиси кафул ада, зыяндуу нерселерди жолдон алып, өзүбүздөн дагы зыян жетпесин, жана жолдогу зыяндарды дагы биз алып, тазалап жүрүү экен, урматтуу мусулман биртугандар. Үчүнчүсү роддус салам, берген саламга жооп берүү, же биз салам айтуубуз улууларга, же кичүүлөргө. Төртүнчүсү ал-амру бил ма'руф ва нахи анил мункар, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу. Урматтуу мусулман биртугандарына ушул айтылган аят хадистерден аалымдарыбыз тыянак чыгарышып, жол эрежелерин сактоо бул важип деп айтышат. Себеби шариятыбызда жалпы чоң эреже бар: ла дарара ва ла дирар. Өзүңө дагы зыян бербе, башка бирөөгө дагы зыян бербегин дейт. Ушул жалпы эрежелерди алып, аалымдарыбыз бизге тыянак чыгарып беришет. Урматтуу мусулман биртугандар, жолдо жүргөндө жол эрежелерин сактайлык, өзүбүзгө дагы зыян жеткирбейлик, башка бирөөгө дагы зыян алып келбейлик. Аллах Таала бардыгыбызды сүйүктүү бенделеринин катарына кошкон болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.